Баарыңарга салам достор, кандайсыңар? Силер менен мен Матай. Достор, биздин бүгүнкү видеодо силер өзүңөр көптүнөн билесиңер. Эгер YouTube каналымда 1000 подписчик болгондо Free-Fire'да кантип 120 FPS күйүсө болот, достор көргөзүп берем деген достор. YouTube каналымда дагы деле 1000 подписчик жок, бирок ошентсе дагы видеону чыгара берейин деп чечтим. Ким билет, ушул видео аркылуу 1000 подписчик болуп коет чыгарбыз достор. Ошондуктан эгер видео жакса видеого лайк басып, каналга катталып, жана ошондой эле видеону достор менен бөлүшүп койгула. Биз тууралуу көптөгөн кыргыздардын билишине силер себепчи болуп калышыңар мүмкүн. Ошондуктан колдоп кеткиле максимальный. Азыр мен силерге достор тузар көргөзүп берем. Кантип өтө деле күчтүү эмес телефондорго Free-Fire болот. Жана достор, бул эмне тиешеси бар деп ойлосоңор, 120 FPS өзүңөр билсеңер керек. Эң главный 120 FPS атташкага өтө бир жакшы таасир тийгизет деп коелу. 120 FPS күйгүзгөндө кадимкидей атташка мурдакыдан жакшы кетип калат. Ошону кантип күйгүзөм десеңер, азыр көргөзүп берем. Менде Redmi телефонум. Redmi'ден көргөзүп берем. Башка телефондар болсо да аларда да иштей бериши керек. Анча эмне кылабыз деп сурасаңар, достор, биринчи эме кылабыз мынтип. Free-Fire'га киребиз, көргөзүп берейинби? Ускорение. FPS 60-тан көп, көрүп атасыңар. Бирок кайра улам түшүп кете берет. Ал эмнеге деп сурасаңар, меники телефон эски болгондуктан FPS-ти кармай атат. Бесе бутан бир жыл мурун 120 FPS-тен түшпөчү. Эгер силердики жаңыраак телефон болуп, кичине күчтүүрөөк телефон болсо 120-тан түшпөй тартып берет. Эмне кылабыз достор? Карап тургула. Азыр мынакей Redmi телефон өзүңөр көрүп атасыңар. Мындай эле телефон өтө эле күчтүү эмес. Настройкага киребиз эң биринчи. Мынакей телефон ишенбесиңер. HyperOS 2демин, телефон Redmi Note 12 Pro 5G экен. 5G эмне кылабыз десеңер достор, өзүңөр билесиңер, Free-Fire 60 FPS-тен өйдө уруксат бербейт. Өзүңөр билсеңер керек, көргөзүп бере коеюн. 60 FPS-тен өйдө берет, ошондуктан биз ушул ограничение бергендиктен ошол ограничениени биз өтүшүбүз керек. Ал ограничение кантип өтөбүз десеңер, карап туруңар достор. Эң биринчи бул приложение деген отдел турат го мектечи. Ошого киребиз. Бардык эле телефондордо бар. Ар кайсы жерде болуп калышы мүмкүн. Бирок бардыгы мааниси бир эле да. Ошол жака киресиңер. Управление приложениени басасыңар. 3 точканы басып турупчу. Мынакей 3 точканы басасыңар, киргенде монтип чыгат да. Могул үстүнүкү турат го, показать все приложения депчи. Ошону басасыңар. Ошондо могул жерге бүт приложение чыгат да. Силер өткөргөн анан заводдон кошулган баардык мектен поиск басасыңар дагы БК ПИТ деп жазасыңар. Окей. Монте эко чыгат. Внешний накопитель, анан питание и производительность. Внешний накопитель деген бул телефондун ички түзмөгү бүтү память мынтипчи. Нор болот, очистка аласыңар. Питание деген бул батарейка менен процессор болот достор. Ушуну очистка кылсак, бул Free-Fire'га болгон эмени ограниченияны жок кылат. Все болду. Чыгасыңар бияктан. Анан эң главный достор, телефондун экраны 120 FPS болсо керек. 120 FPS тартыш үчүн мына мондайчы. 60 болсо тартпайт. 120-ны кыласыңар. Эгер телефондуку 90 болсо, анда 90 FPS тарта берет. Эгер iPhone'дор кантип десеңер, iPhone'дордо 60 FPS болгондуктан алардан да көп тартпайт. Ага, билбейм. Кирбейсиз. Эми могул Redmi'де бар го, безопасностька киресиңер. Могул ускорение басып туруп, очистканы басып талайсыңар дагы. Анан чыгып туруп, оюнга киресиңер анан. Мынакей. Мынтип оюнга киресиңер. Мынакейден монтип Redmi'де чыгат, өзүңөр билесиңер, Redmi колдонгондор. Башка телефондордо деле чыгабы билбейм. Ускорение. Мынтип FPS көбөйтөрөн. Dreams are the true mirror of the unconscious. Бул эмечи, бесчи, атташка аябай бир эме салып болот эшеси. Атташка ушундай жакшы кетип калат. Мен кеткен. Бул ойногондор Эгер достор ушул видео 200 просмотр алатыр болсо, кийинки видеодо мен ушул сыяктуу дагы бир видео чыгарам. Ал эмне тууралуу десеңер, алда атташка тууралуу достор, атташканы
дейсін көйте тұрған бір шанс бар. Ошол тууралуу бир ким билбеген эме бар да, секретный настройка. Ошол настройканы көрсөтөрөм достор. Эгер ушул видео 200 просмотр ала турганыңызга башка кетишине шанс көйте турган настройканы көрсөтөрөм. Достор. Максимальный поддержка көрсөтүп кетебиз. 200 просмотр жыйнап салабыз. Достор менен бөлүшүп болду. Достор. Мына видео давайте общий. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.